Урматтуу телекөрүүчүлөр программабызды улантабыз. Таңкы мейман түрмөгү, анан албетте мына бүгүн 30 май астма менен аллергияга каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү деп жанагдан бери айтып атабыз. Мына ушул тууралуу кененирээк сүйлөшүү үчүн эфирге биз студиябызга конокту чакырганбыз. Оорудан оолак бололу, антсе дагы алдын алып коюу ашыкты кылбайт. Азамат Акылбеков, академик Мирсаит Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун пульмонология жана аллергия бөлүмүнүн дарыгери. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Баягы бүгүн бул дарт менен күрөшүүнүн күнү деген артында чоң эмгек жатканын жакшы билебиз. Жана бул күндүн дагы белгиленип калышы жөн жерден болбосо керек. Анын актуалдуулугу эмнеден келип чыккан, Кыргызстандагы акыбал тууралуу айтып берсеңиз. Бронхиалдык астма же бронх астма десек болот. Бул деген өпкөн, адамдын өпкөнүн өнөкөт аллергиялык сезгенүүчү оору деп айтабыз. Бул деген эми негизги белгилерин айтып берейин. Адамдын өпкөнүн ичинде түтүктөр бар. Түтүкчө деп айтабыз, ошону бронх деп айтабыз биздин тилибиздечи. Анын былжырчелин сезгенүүсү, аллергиялык сезгенүүсү бул астма да. Күчөп кеткени деп түшүнөбүз да биз. Ооба, күчөп кеткен бул туталак дейбиз. Приступ. Бирок ага чейин ошо жетебиз. Эми бронхит деген бар да, өнөкөт бронхит. Бул деле окшошору, бирок анын сезгенүүсү аллергия менен байланышкан эмес. Ал деген негизи инфекциялар менен байланышат. Астма деген көбүнчө 90% аллергия менен. Аллергияң күчөп кетсе, сен астмага кабылып калышың мүмкүн деп. Кээ бирлердики айланып кетет астмага, кээ бирлердики аллергия боюнча эле кала берет. Негизи ринит, ринофарингит, баягы аллергический риноконъюнктивит болот. Көзүнөн жаш агат, кызарат, мурду бүтөт, ошондой да болот. Кишини толугу менен эмес, бир мындай кыжаалат кылган өзгөчө бир дартта. Анын чыгуу себептери, мисалы, аллергендер эмнелер болушу мүмкүн? Өзгөчө, жаз келгенде көп тааныштарды байкайт. Эмнеден пайда болот? Бул оорунун негизинде генетический фактор, генетикалык фактор турат. Эң биринчисинен. Ал эми аллергендер бир нече эмес да, бул толтур эле көп аллерген болушу мүмкүн. Эң мындай популярдуу аллергендер бул үйдөгү чаң, сырттагы чаң болот. Аялыңдан дайым акча сурай берген жок. Тамашалап. Гүлдөрдүн чаңчалары болот көбүнчөчү. Айрыкча баягы эрмен деп айтат го. Сарняк дейбиз го. Эрмен, шубак деген болот. Ошонун жыты күчтүү да, өзүңүздөр билесиздер го дейм. Ошонун чаңчалары аллерген болот. Көп учурда. Анан тамак аш аллергендер болот. Эми аллергендер бөлүнөт да мындай категорияларга. Тамак аш аллергендер болот, химиялык аллергендер болот. Вот ошолордун атак негизи генетикалык фактор. То есть бир адамдыкы болушу мүмкүн аллергия, башканыкы, мына сосед, кошунаңыздыкы болбошу мүмкүн. Ошол астма деген бул аллергиянын дагы бир түрү болот да. Эсептейбиз да биз. Ооба, кээ бирлер бар го, мисалы мен аллергия болуп атамын. Ошо сиз айтып аткан жанагы себептер кездешип калат. Көзүмөн жаш чыгып атат, же болбосо мурдум бүтүп атат дейт. Бирок эмнеден болгонун таппай жүргөндөр дагы кездешип калат, Ооба. Аны кантип таап бересиздер? Мисалы кантип издейсиздер аны? Ооба. Азыр Кудайга шүгүр, 21-кылым. Азыр аллергология деген, пульмонология деген илимдер азыр кичине өнүгүп баратат. Ооба. Анан прик тест деген изилдөө болот. Аллергия центр, биздин аллергия центрибиз Лагуненко көчөсүндө турат. Бөкөнбаев менен Лев Толстойдун ортосунда болот. Экинчи этаж. Мурда биздин борборубузда турганда азыр көчүп кетишкен. Негизи бар. Баягы жеке клиникаларда толтура азыр анализдер бар. Прик тест деп аталат. То есть адамдын терисине мындай кичинекей укол десек болот да, кичинекей майда-майдамдай укол көп кылат. Ар бир укол бир аллерген болот да. Мисалы, мышыктын эмеси, шилекейи, мышыкка көп учурда аллергия болот го адам. Кулпунай, мисалы, помидор деген толтура бир 20 чактай аллергендерди эметет. Кайсынысына
кызарып кетсе, сезинип кетсе, ошого, значит, адам аллергия болот. 20-дан көп болуп калышы да мүмкүн да. Мүмкүн. Бул 40 болуп кетиши мүмкүн, балким 60 болуп кетиши мүмкүн. Ооба, туура айтасыз. Негизи мүмкүн, бирок бул панелге же аллергиянын тестине жараша. Мүмкүнчүлүгүнө жараша тоже. Бир центрдики мисалы 20, максималдуу 20 болот да аллерген. Кээрлердики 40 чактай болот. Ооба, кененирээк болот. Бирок ошону тапканга азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргыздар бекер айтпайт экен да, аллергия келип кетти деген сөздүн дагы жөн жеринен эмес экен да. Доктур катары сиз эмнелерге каршысыз? Дал ушул өнөкөтүнө кабылган же аллергиясын билбей жүргөн бейтаптарга? Эмнелерди алар дайыма кылат, сиз бул нерселерге каршысыз? Негизи азыр деген заманбап бейтаптар, айрыкча биздин бейтаптарыбыз, алар өнөкөт бейтаптар болот, өнөкөт оорулар менен ооругандар. Азыр деген интернет бар. Google байке деген бар, Википедия деген бар. Окуу беришет экен. Кээде докторлорго караганда мындай көбүрөөк билет экен. Побочный эффекттер, особенно айрыкчачы. Анан эми каршы деле эмесмин. Негизи мисалы уже диагноз аныкталса, просто баягы доктордун сунуштарын сактап жүрүш керек. Айтканын кылыш керек. Айтканын кылыш керек. Айткан дарыларды ичиш керек, убагы менен, режим менен. Диета болсо диетаны кармаш керек. Аллергиктер обязательно сөзсүз диета кармаш керек. Ошол болду, ата каршы эмесмин мен негизи. Эми тамеки тартуу. Такыр эле жок чегүү деген тыюу салынат негизи. Любой өпкө өнөкөт ооруларга негизи бул болбойт да, тыюу салынат. Мисалы мына эми акырындап жайдан кийин күздөн кийин кыш дегендей, анан кышында эң бир масштабтуу бир чоң көйгөй жаралат, ал деген жанагы түтүн, смог деп коебуз. Анан көбү жанагы мына ушул жерде кыш башталганда жазга чейин мен бул жака келбей турайын деп чет мамлекетке кеткендер да болот экен. Мына ошол астманын, аллергиянын себеби мененби сиздерге ошондойлор кайрылабы? Такыр болбойт. Климат алмаштырып бөлгө барсаң жакшы болуп калды дегендер бар. Мен ачык эле айта берейин, мен байкем, бир тууган байкем негизи астматик. Астмасы бар, бронхиалдык астмасы бар. Ал деген азыр чет мамлекетке, Россия Краснодар шаарына көчүп кеткен. Атайын. Ошол атайын. Ал климат жагып атат. Бирок негизи башка варианттарыбыз деле бар. Көл, мисалы үчүн, биздин көлүбүз мына, Берметебиз көлүбүз бар. Ооба. Бул абасы туздуураак болот Бишкекке караганда. Чүй облусуна караганда, Ысык көл облусу мындай абасы туздуураак болот. Ал деген эми туз деген бул химия боюнча негизи сууну тартат да. Тузчу. Ошон үчүн деген тиги мен айтып кетпедимби жаңы өткөндө. Сезгенүүсү деген бул баягы былжыр челинин, бронхтун былжыр челинин эмеси шишүүсү. Ошол деген сууда тоже. А тиги болсо, туз болсо тарта берет. Ооба. Ошон үчүн отек деген тарайт. Болду. Анан дем алуусу эмесет да, ачылат да, ошондочу. Так что менин сунушум негизи көл деген жакшы. Хотя бы жылына 2 жолу барып турса, 2 жолу барып турса адамчы. Абасынан дем алып келип, хотя бы 1-2 жумага. Сиз айткандай, ошол мурун оору, ошол эле гайморит менен же болбосо башка өпкөн оорулар менен аллергияны алмаштырып алуу жолдорун кантип бейтаптар дарыгерлерге дароо кайрылыш керекпи? Же мисалы мен мурдум бүтүп атат деп эле менин тааныштарым бүтө эле мына азыр көрүп атат болуш керек, нартизин сүкөп жүрө беришет да. Ооба. Так, бул деген негизи первичка, баягы ЦСМ деген бар го, үй бүлөлүк дарыгерлер. Ошонун иши болот. Ал деген сортировка кылат. Мына мисалы бейтап кайрылдыбы? Доктор деген кабыл алат, көрөт, тыңшайт, жалыптарын угат. Мындай болуп атат доктор, мурдум бүтүп атат, мындай туталак болом, приступ болом, демим кыстыгат, энтигем, тигини сепсем кичине ачылат экен, доктор эмне кылайын. Всё, бул деген уже өзү дарылоосун, туура дарылоосун таба албаса, эмки даражасына жөнөтө берет. То есть вторичка, диагностика коюу бир өтө оор да? Өтө оор, особенно баягы ЦСМдерде, ФАПтарда, негизи айыл негизиндечи. Акта эми кичине эмерээк да. Эми сиздер кыйыныраак да. Ал деген уже шаарга жөнөтө берет. Шаарда деген аллерголог, узкий специалисттер көп. Аллерголог, пульмонолог мисалы.
ошого жөнөтсө ал уже мындай аныктай берет. Өзүңүз жеке мынтип аныктап дароо бир багыттагы баруу кыйыныраак болот экен да, э? Кыйыныраак болот, бирок мен айтып кетмедимби белгилерин, основной белгилерин. Астманынчы, ошону уже бейтап өзү да билип алса болот да негизи. Азыр интернет бар. Уже мына, что-то мына демим кыстыгып атат, мурдум бүтөлүп атат. Кичине чуркасам, демим кыстыгат экен. Ошого мындай көңүл буруп, доктурга кайрылыш керек. Кантип алдын алсак болот? Алдын ала деген эми бул өнөкөт оору да. Аллергия деген бул кыйын нерсе негизи. Бул негизи адамдын конституция деп эсептейбиз. Мисалы бир адам кичине толугураак болот, бир адам болсо кичине жашаш керек экен да муну менен, э? Башы кудрявый болот, кээ көзү чоң болот, көзү кичинекей болот. Аллергия деген тоже ошол конституция, адамдын конституцияларына кирет экен. Бул адамдыкы бар экен аллергия, бул адамдыкы жок экен. Бул генетикалык фактор менен кабыл алуу жана ошону башкара билүү менен жашаш керек болот. Ооба, көзөмөлдө, доктурдун көзөмөлүндө. Такыр жок кылып салса болбойт, э? Аллергия азыр такыр жок кылып салса эми жолдору аябай кыйын. Негизи бул генетический лечение деген бар. Атадан балага өтүү жолун айтып атасыз. Ооба. Ал канчалык деңгээлде баягы атадан балага азыр канча муунга өтөт? 4-5 муунга чейин. Бул уже точно бул уже эми изилдеген. Ал суроону уже изилдеген. 4-5 болот. Мисалы чоң ата, баба деген өтө берет экен. Кете берет. Анан бул аллергия менен жабыркаган бейтаптар жаз алдыбы, бир кыш алдыбы? Сиз айтканда аллергендерге текшерип, анан алдын ала бүчөр түшкөндө бир дарыланып калуу жолдору көптөр билбеши мүмкүн. Аллергияга каршы азыр көп дарылардын көп түрлөрү бар негизи. Заманбап. Алдын алуу. Жок, ал деген дарылайт, еще алдын алат. То есть эки эмес функциясы бар. Биринчи уже элестетебиз да, мына аныкталды, диагноз чыкты, болду. Мына бул пациенттики аллергиясы бар экен. Всё. Мисалы аллергиясына жараша, күчтүүнүнө жараша тоже, даражасына жараша. Кээ бирлердики мындай кичине эле мурду бүтүп калат, жаз мезгилиндечи. Анан всё, круглый год жүрө берет спокойно. Ого, жүрө беришет. Ооба, андай да бар. Кээ бирлердики аябай катуу кармайт. Аябай тим эле беттери кызарып, көздөрүнөн жаш агып, шишип, мурду бүтүп, круглый год боло берет да. Бул деген степень тяжести. Башка да, мунуку жеңилирээк, мунуку кыйыныраак, кичине күчтүүрөөк да. Оорураак состояниясычы. Ошого жараша да лечение болот ар кандай. Азыр деген заманбап терапиясынан мындай айтып кетейин, блокаторы лейкотриеновых рецепторов. Антилейкотриенный блокатор деген бар. Кечиресиздер, кичине расмительный өтүп кеттим. Анан ошол дарылар бар. Алар деген негизи мындай кандай десем, микробиология, молекула негизинде уже аллергияга мындай таасир эте берет, каршы таасир эте берет. То есть баягы антилейкотриенный рецепторду блокирует, мындай токтотот да. Аны деген мындай кандай десем, узак мөөнөткө ич керек да. Аны мындай бир курс өтүп, мындай бир жума ичип алып, анан эч кандай таасир этпейт, жардам бербейт. Муну айлап ичиш керек. Өмүр бою иче тургандай турбайбы? Ошондой сыяктуу курстар менен мындай узак мөөнөткө курстар менен ичиш керек. Анан жанагы сиздер да билесиздер, менин оюмча антигистаминовый препарат дегенчи. Аябай популярный болот. Цитиризин, супрастин, диазолин деген болот. Ларатадин, ооба. Эң жаңысы бул азыр левоцитиризин. Эльмонтус дейбиз аны. Бул комбинированный препарат, жана мен айтып кеткен блокатор лейкотриенов рецептор плюс цитиризин. Гормону жок. Эч кандай гормону жок. Бул дарынын эч кандай гормону жок эмесиндечи, курамында. Бирок гормонда бул дагы бир мен как раз ошого өтөйүн десем, сиз айтып кеттиңиз ошол гормондук дарылар бул кандай десем, бул негизги дарылоо. Любой аллерген керектүү дарылоо. Аябай маанилүү дарылоо. Коюп коюш керек. Бул деген уже заманбап гормондорда. Жанагы илгерки гормон эмес. Бул боорду жебейт. Боорго эч кандай таасир этпейт. Ооба, гормон деген уже мындай, коркунучтуу сөз турбайбы деп ойлойбуз да бизчи.
Ыраазычылык билдиребиз. Достор, бүгүнкү күн аллергия менен каршы күрөшүүнүн күнү белгиленип жатат. Анын алдын кантип алса болот жана үй шартындагы өзүбүздүн коргонуубуз тууралуу, дарылануу тууралуу атайын адис менен кеп кылдык. Адисибиз Азамат Акылбеков, академик Мирсаит Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун пульмонология жана аллергия бөлүмүнүн дарыгери. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат айтабыз. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, эң негизгиси дарыгерлердин айткан сунушун жана берген кеңешин ар бир сөзүн чындап уксаңыздар, мен ойлойм, мына ушундай оорулардан угулак болосуздар.